Боркерим еримдүү Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Урматтуу мусулман бир туугандар, сахабалар күткөн, мусулмандар күткөн орозого да кирип келдик. Кудай Таала орозоңуздарды кабыл кылсын. Бардык ибадаттарды Кудай Таала өз дарыгында кабыл кылсын. Куттуу орозо 2024 теле долбоору Марвада насихатта түз эфирдебиз, урматтуу бир туугандар. Андыктан бүгүн ушул кош келдиң Рамазан аттуу биринчи күндө устазыбыз дин аалымы Өзбек Чотонов келген. Буюрса жооп берет. Орозоңуз кабыл болсун. Ассаламу алейкум. Алейкум. Орозоңуз кабыл болсун. Мынакей буюрса бүгүн ушул куттуу орозо 2024 келип устаз бир куттуктоо айтып эл журтуңуз менен амандашсаңыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи роббил аламин. Вассалату вассаламу аля расули Мухаммад ва аля алейхи ва асхаби ажмаин. Амма бад. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу туугандар, баарыңыздарды ушу ороз айы менен куттуктайм. Алла Таала баарыбызга ушул айды ийгиликтүү ороз туткан насип кылсын, жеңил кылсын, өтө пайдалуу кылсын, баардык күнөөлөрү кечире турган орозолордон кылсын. Алла Таала баарыбызды ушул орозо менен жакшылыкка өзгөртүп, бизди жакшы такыба инсандан кылып чыгарганга Алла Таала өзү бизге жардам берсин. Ошо орозобуз куттуу болсун, ийгиликтүү болсун. Алла разы болсун. 30 күндүк орозо ой тазартар жолошо дейт. Анан ушул канча деген ошол аалымдар, мусулмандар күткөн орозо устаз. Анан ушул орозонун бир адептери жөнүндө айтып берсеңиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Чында орозо ушу бир чоң семинар сыяктуу айда. Ушул орозодо биз өзүбүздү жакшылап карап, кем болуп калдым, кандай болуп калдым деп мындай өзүбүзгө карап, оңолуунун жолун издеп, кетирген кемчиликтерибизди жоюп, күнөөлөрүбүздүн баарын тазалап, өзүбүздү башка чыныгы мусулмандай алып жүрүүдүн айы да бул. Ушул ай чынында бир жылда бир жолу келет. Ушу жанагындай аябай жакшылап, сүңгүп мусулманчылыкка киргенге. Мусулман деген өзү моюн сунуу деген сөз да. Ошо Аллага моюн сунуу деген сөз мусулман деген. Анан биз чынында тәпләп, эптеп, сөптеп, жана араңызорго бир двоечник, троечниктей болуп жүрөбүз да өзү. Унутуп калабыз Алла Тааланы. Өзү билгенди кылып атабыз, өзүбүздүн жанагы шахватка эришип атабыз. Могу шахват деген балекет, могу адамдын шахваты жанагы напсизи азгырып, шайтан бир жагынан Алла Тааладан азгырып, Алла Тааланы эстеттирбей, өз билемдик жасатырып, анан жанагындай обжорство, жанагындай кечке чейин оокат жөө, челемсиз оокат жөө, ушундай бир балекет болуп баратабыз да. Адеп аклагыбыз аябай начарлап. Анан бир эле орозодо жакшынакы адептүү жүрүп алып, эртең эле кайра эле баягы жанагы башкарманын таягы дегендей баягы кейпибизге түшпөсө да, таз кейпибизге. Демек бул тарбия мугалим ай. Бул ай ушу тренировочный, мына тренировка кылабыз да. Чыныгы мусулман болуп жүрүү айы да. Чыныгы мусулман алдабайт, кыянат кылбайт, урушпайт, ушактабайт, бирөөнүн акызын жебейт, жакшылык кылат деген ошол эме менен бир эле орозодо эмес, бүт айларда ошентип жүрүшүбүз керек. Өзүбүздү мен мусулманмын, мага ушундай кылган нерсе ылайыкпы, ушу мага ушул нерсе туурабы деп, мына ушул орозо түзөй турганда мындай бизди келип коррекция кылып, мына орозодо биз эмне кылабыз? Эмнени үйрөнөбүз? Ошо такваны үйрөнөбүз. Кудайдан коркууну. Кудайдан коркуп түз жүрүүдү. Корк дегенде эле жанагындай титиреп калчылдап коркуу эмес. Бул коркуу пайдалуу коркуу, жакшы коркуу. Ошо таквалыгыбыздан чегинен чыкпай жүрүү да. Я аyyuhallazina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey mu'minдар, силерге мурдагы коомдорго жазылгандай эле ушу
орозо жазылды, буйрулду. Ошо силер таква болушуңар үчүн да. Таква деген ошо чегинен чыкпаган. Дайыма ошо Кудайдан коркуп, Кудайдын көргөзгөн жолу менен жүргөндө ошо таква дейт. Таква деген ошондой таква да, Кудайдан коркуп, эч бир жанагы кылмышка барбай, даже макрухтан коркуп, макрух кылып койбойюн, бир косяк кетирип койбойюн деп ушу жакшынакай жүргөн киши ошол да накмомун чыныгы таква да. Ошо бул таква дегенди биз көп көңүл бурбай жатабыз. Чынында эң биринчи сыпат жанагы жаннатка киргизе турган. Ошо таквалык. Ошон үчүн айтып атат да, таква болушуңар үчүн деп. Мүмкүн силер таква болуп каласыңар деп атат. Чынында орозо баарына пайда бербейт, урматтуулар. Баарына пайда бербейт. Бир ай бою мынтип жакшынакай жүрдү. Эртеңде кайра эле баягы бүт гайкалардын баары жана шалдырап кеткен, чачырып кеткен, баягы кейпине түшүп калган да. Бул орозо оңдой турган. Инсанды чыныгы момун мусулман кыла турган ай. Баракелде. Ошого биз жанагындай мына түнү күнү бизди карап тургандай, биздин көзөмөлдөп тургандай жүрөбүз. Ошон үчүн биз бекинип алып ичип аткан жок. Бир жерге бекинип алып туруп ичип, анын оозун ачып чайкап алып жүрө тургандай жок. Биз ошону жазабай тургандай. Ошо көрүп турабы, көрбөй турабайбы? Биз жазабайбыз. Анткени биз дайыма сезип турабыз. Алла Таала бизди көрүп турат. Алла Таала баарын билип турат. Эч качан кайерге барып бекинип жеп алсаң, бекинип тура эмес кылсаң, Алла Таала көрүп турат. Ошондой сезимде жүрүү. Алла разы болсун. Ассалам алейкум, урматтуу бир туугандар. Ошол WhatsApp'тан да суроо берсеңиздер болот. Мына экранда түз эфирден 0776 744 411. Анан бул жакта да суроолор болуп атат, устаз. Ошол орозоңузду куттуктап атат. Орозоңуз стерикте кабыл болсун. Анан ошо ашказаным ооруйт дейт. Ошол врачка барсам, гастрит болуп экен. 4 саат сайын тамак ичип атат. Эмне кылсам болот деген көрүүчү. Оору кишилерге урматтуулар эми бар. Үзүр. Оору киши эгерде оору күчөп кете турган болсо, ошо врачтар келип айтса, анда үзүр бар да. Ошо канча күн калтырса, ошончо күн кийин үзүп тутуп бергенге болот, болот. Бул ооруга, ана мусапырларга, ана жанагы хайыз көргөн аялдарга, ошолорго парз эмес, урматтуулар. Ооруларга эмеге уруксат да, жанагындай кармабай турууга уруксат. Так суроо берет. Ассалам алейкум устаз дейт. Менин 8 жылдык каза намазым бар. Кантип окуп бүтүрсөм болот дейт. 8 күндүк. 8 жылдык дейт. Урматтуулар, мына азыр Кудайга шүгүр түндөр узун. Парзын эле окубаш керек, сүннөтүн кереги жок. Каза болгон чийип койгула, белгилеп койгула. Күнүнө мисалы 5 күндүк күндө 10 күндүк күн. Мына азыр бул ай, урматтуулар, бул ибадат айы. Түндө көп уктабайлы. Түнү менен ибадат кылайлы. Ошо каза намаздарды окуйлу, жанагындай илимдерди үйрөнөлү, Куран окуганды үйрөнөлү, устаздардын жанына отуруп, устарды алып келип алып, сабак алып, тоба кылып, кечке чейин түнү менен тоба кыла турган, истихфар кыла турган, дуа кыла турган айларда буну мындай гафлатта кетирбеш керек да, бекер кетире бербеш керек. Шанс, Шанс. Мына түнү менен белгилеп койшу дептерге, мына бул мынча күндүк күн окуп койдум. Мынча күндүк күн окуп койдум. Мисалы, мына таравихти эле окуп атпайбы? Таравихтин сыяктуу эле туруп алып, жакшынакай эз алып алып. Ушундай болсочу, эгер 8 жылдык деп атпайбы? Умрага ажылыкка барса кутулабы? Жок, бул умра турганда умра адам куткарбайт. Казадан эч ким куткарбайт. Казаны каза менен, мисалы мына парзы менен гана садака берүү, башка менен кутулбайт. Ал өлүп калгандан кийин биз бир аз аракет кылып атабыз. Аны да Алла Таала билет. А бирок мына тирүүңдө, ден соолугуң барда тутуп койгон жакшы да, абзел. Будан эч ким зыян болбойт, урматтуулар. Мына намаздан эч ким жаман болбойт. Бул бир гана жакшылык. Бул жүрөккө дари. Бул ден соолукка пайда. Бул атайын, бул врачтар айтып атат, мына орозодо силер үчүн эми ачка жүргөндө көп пайда дейт. Ошондой жана дарылоо бар. Анан урматтуулар, ибадатта зыян жок. Ибадаттын баары пайдалуу. Мисалы жана зикир кылсак да,
өтө чоң пайда бар. Жанагындай мээни тынчытып, жүрөктү тынчытып, жанагындай нервный оору, стресстин бәрін жокко турган, адамды жүрөгүн тынчыта турган, аябай рахат кылып келе турган бир нерселер, урматтуулар. Бул исламдын ичинде атайын инсан үчүн берилген чоң бир жакшы нерсе бул. Ошон үчүн чарчабаш керек. Улам окуй берет. Мына түн кандай сонунда эч ким тоскоол эмес. Эч ким сени жумшабайт. Эч ким сага тийишпейт. Ошо түндө туруп алып окуй бер. Мен айтам, 5-чи скоростко салып алып туруп окуса болот. Окугула. Ошо калп эметөргүлө бүт жазыш керек, урматтуулар. Биз жанагы кетирген каталарыбызды белгилеп керек болсо, дептерге коюп туруп, ошонун бәрін жоюп салайын деп, анан кийин окугула, түнү менен окугула, күндүз да окугула. Мисалы, мына жана макрух убактар бар, башка макрухтан башка убактын бәринде окуй берсе болот. Мисалы, жана күн чыгаардын алдында окубаш керек, бамдат намазынан кийин. Анан кийин шамга жакындап калган убакта, күн эмети, анан жана түш чак түш мезгил келген убакта окубаш керек. Калган убагынын баары уруксат. Эми 4 рекат деген жеп жеңил эле, 2 рекат дегенде жеп жеңил эле, урматтуулар. Ошону эринбегиле. Мисалы, бир күнгө 10 күндүк күн коюп койсоңор да, 20 күндүк койсоңор деле бул көп деле эмес да. Ажке, өтө көп суроолор келип атат. TikToктон да, бияктан да келип атат. Ошондуктан мен көптөрү өтүп кетип атат. Ошондой болсо да, урматтуу бир туугандар, орозоңуздар кабыл болсун. Кечирим сурайбыз. Бизде ошол мынакей сизге Аллах разы болсун дейт. Орозо намазы жок болобу дейт. Орозодон намаз тутпасаңар, орозону тута бергиле. Конечно, жакшы болмок да, сен намазы менен кыл. Анткени бул өзүнчө парыз, ар кимибиз өзүнчө парыз. Мисалы, ажылык өзүнчө парыз. Намаз өзүнчө парыз. Орозо өзүнчө парыз. Тута бергиле. Бирок эң жакшысы мына ушул ай менен эме өтүп алып, ушул айга илешип алып туруп, окуганыңар эң жакшыраак да, эң жакшы. Кечикпегиле, урматтуулар, чоң күнөөкөр болот. Ким намаз окубаса чоң күнөөкөр болот. Алла разы болсун. Ассаламу алейкум, кандайсыздар дейт. Кыздар тарайх намазын окубаса кандай күнөө болуп калбайбы? Окубаса эмне болот дейт. Урматтуулар, эми сүннет бул. Чында окубаса күнөөкөр болбойт дейт, бирок бул жана Маккада деп айтат, аябай катуу айтылган сүннет дейт. Анан бул мында айттык го, жана аябай пайда көп. Жамаатка барып окубаса болот. Анан бирөө үйдө, урматтуулар, кечке чейин жанагы алдагы Facebook'та кирип, жанагы Instagram'дара кирип отургандан көрөчү окугула. Айттым го, ичинде пайда көп. Ден соолукка мына азыр баары адамдардын баары оору. Ошон үчүн урматтуулар, окугула. Өзгөчө жана нервный оору, психический оору менен аябай көп оорулар, жаштар. Ошо пайда. Инфаркттар, инсульттар, ошого силерге даба болот, окугула. Эринбегиле. Өзбек ажыга такыр жолуга албайбыз, кантип жолуксак болот? Орозоңуз кабыл болсун дейт. Жүрөм бул жерде, жердин үстүндө. Мына Марванын адресин жазып алгыла, иншалла. Марванын телефону менен мынакей буюрса жазылып турат, урматтуу туугандар, байланышасыздар деген ойдобуз. Анан бул жакта да ошол кирип болуп атат, мурдуман суу агылып атат, ошол кандай орозо кармасам болобу, болбойбу деген суроо келип атат. Урматтуу, ал мешет этпейт чынында. Мына түнү менен эми жанагындай дарылар бар. Эмени кетире турган, ошо жана бырылаган суун кетире турган. Ар кандай дарылар бар. Азыр күчтүү жакшы дарылар бар. Ошону эметте салгыла. Дарына сал. Анткени урматтуулар, бул айдай башка жок, бул айдай ай жок. Бир эле жолу келет да. Ошон үчүн жанагындай оору дегенде катуу оору болсо, ошол жана үзүр да. Майда чүйдө оору, мисалы жана бутуң ооруп калды, суставым ооруп калды, жана мурдум шырлады, бырылады, эч нерсе болбойт. Ошо да суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт. Апам бронхит болуп ооруйт, орозо тутса болобу? Рахит? Бронхит. Бронхит, эгер дары ичпесе жанагындай такыр болбой турган болсо, анда уруксат да, үзүр. Анан эгерде дарысы жок, чыдайм десе, анча-мынча жөтөлүп. Бронхитке, урматтуулар, дары аябай көп, дары азыр. Ошо түнү менен ичсин, антибиотик сайзын, төшүн майласын, койдун майы менен, жанагы орешниктерди коюп алсын, анан жакшы болуп калат иншалла. Ажканан
көздүн, тилдин, кулактын орозосу дейт. Бул кандай орозо? Орозо мындай, урматтуу, жанагындай биз эч нерсе менен күнөө кетирбеш. Мисалы көзү менен келип, жанагындай тыйылган нерсени кароо, мисалы өзгөчө эркектер аялдарды кароо, алардын фигурасын кароо, алардын суугуна суктануу, бул чоң күнөө да. Ош көз зинасы деп атат. Бул да бизге тыюу салынган, урматтуугандар. Ошо айттым го, жана бул тарбия айы да, тарбия айы. Тарбия биз өзүбүз тарбиялабаш керек. Ошо мындай бейчеки аялдарды кароо, жанагындай кинолорду карабагыла, сулуу артисткаларды карабагыла. Ошон бул көздүн эмеси ошо орозо. Мына кулакта музыка укпагыла, урматтуугандар. Музыка деген чоң күнөө. Жана кээ бир ырлар өтө чоң күнөө. Аябай адамды жанагындай мээзин козгой турган, делебесин козгой тургандар, ошонун баары шайтандан, урматтуугандар. Бул силердин нервиңерди козгоп атат, жана жумшартып атат, чачыратып атат. Укпагыла музыкаларды. Бул жанагы память жок кылат. Бул акылды кемитет. Укпагыла ошондой жана ушак, жанагындай жаман адепсиз ырлар, музыкалар ошо эле укпай койгула. Тынч жакшыраак болот да ошо нерсе. Оозу козу жана арам нерсе ушак сүйлөөгүлө, жалган сүйлөөгүлө, кереги жок бекер сөз сүйлөөгүлө, кечке чейин бекер сөз менен эле алек болбогула. Бул жанагы момундар кадафил муъминун аллазина хум анил лагви му'ридун деген, ошо момундар сактанат дейт, тозоктон кутулат дейт да. Анткени алар бекерчиликтен алыс болду. Бекерчилик деген ошо бекер сөз да. Кечке чейин отуруп эле бекер сөз эле сүйлөй берсең, эч кандай пайда жок. Мисалы пайдалуу, эгерде мисалы бир туугандык жөнүндө сүйлөп атсаң, өзүңдүн улутуң жөнүндө сүйлөп атсаң, жакшы сөздөр. Пайдалуу, анда пайдалуу да. Суроо келип калды. Ассалам алейкум. Устаз таксир дейт, боюмда бар, бүгүн орозо кармадым, бирок башым ооруп жатат. Уланта берсем болобу дейт. Буякта да суроо. Ассалам алейкум. Биз бала эмгизем дейт, аял орозо кармасам болобу дейт. Балам 1 жашта дейт. Урматтуугандар, эгерде көп зыян келбесе туту бериш керек. Айттым жанагы, мисалы азыр дайыма аябай жакшынага жүргөндөр да бүгүн мага айтып атты, мен башым ооруду деп. Ал биринчи башталганда ошондой болуп калышы деле мүмкүн. Ана көмбөгөн, ана ачык, мен ошо жанагы биз айттык го, жана шабандарда башка да кармагыла, ошо орозого даярдангыла. Ошо башталганда ошондой болушу мүмкүн. Даже здоровый киши деле башы оорушу мүмкүн, башка. Уктагыла башыңар ооруза. Эс алып алгыла. Эгерде жана балага зыян келбей турган 1 жаштагы бала мындай сүт деле берсе болот. Жанагындай детский питаниялар бар, ошолордон берсе болот. Иш кылып айласын табыш керек да. Мына кургалбаш керек орозодон кургалбаш керек да. Ошондой аракет кылыңыз. Себеби жок эле орозо кармабай койсо боло береби дейт. Себеби жок кармабаган киши өтө чоң күнөөкөр, урматтуугандар. Өтө чоң күнөөкөр болот. Бул Аллага мен сага моюн сунбайын деген нерсе бул. Ошон үчүн себеби жок кармаган киши чоң күнөөкөр. Эгерде акылы бар болсо дейт. Мисалы мусулманмын деген болсо, мисалы капырга парз эмес. Анткени аныкы кабыл болбойт. Ал даже тутса да капыр киши, жана кыйып капыр деген атеист, коммунист, безбожник, мушрик дагы бир нерсе, бутпарас, теңирчи дагы башка. Аларга орозо парз эмес. Анткени алардыкы баары кабыл болбойт, урматтуугандар. Даже кул, мусулмандын колунда кул да ага парз эмес. Бул жөнүндө тутса болот. А бирок мусулман киши, урматтуугандар, жана айттык, атайын үзүр деген нерсе бар, уруксат бар. Тутпаганга. Калганын бәрин да тутуш керек. Жана өтө катуу ооруп калса, оору күчөп кетсе, дагы башка ушундай бир сапарда жүрсө, ошо сапарда деле азыр мындай да комфортабельный сапар болсо, анда туткан жакшыраак. Ана мисалы мында илгерки мындай болгондо, илгери эртең менен кечке чейин аттын үстүндө жүрөсүң, эч нерсе жок жегенде. Күйгүз албайсың, ысыт албайсың, ошондой мусапыр. Азыркы мусапырлардыкы Кудайга шүгүр жакшы. Бүт жерде эле ресторандар, кафелердин ичи, гостиницанын ичинин баарында тамак бар. Сэндвичтер бар. 1-2 мүнөттө жылыта турган нерсе, иш кылып комфорту болот. Ошондо тутуп койгон жакшыраак да. Тоо намаз кандай окулат дейт? Устаз жооп берип койсоңуз. Урматтуугандар, тоо намаз мына 2 ракат намаз окуйсуң да анан болду, тооба кылып бер. Аллага жалынып, жалбарып, ошо Аллахым мен
Тоба кылдым. Өзү тоба деген нерсе эмне, урматтуу? Тоба деген бул жана орусча айтканда покаяние дейт. Бул деген өзүнүн күнөөсүн сезүү, өзүнүн мен күнөөлүүмүн деп, мен ушул иште туура эмес кылдым эле, мен күнөөлүүмүн деп. Мисалы намаз окубадым. Ошого анан кейүү, каттуу кейүү, урматтуу, ыйлоо. Ошондо ыйлап кантип ушуну кылдым мен? Аллахым, мен кантип ушуну кылдым деп ыйлап, мисалы ушундай переживать этип жана аябай жүрөгү менен аябай ушундай жана өзүн өзү жана зекип, өзүн өзү аябай жаман көрүп, ошо кылган ишине аябай өкүнүп, ошо өкүнүп, экинчи ошондой кылбай турганда өкүнүп, анан үчүнчүсү кайрадан ошо ишти жазуу. Мына ошону тоба дейт. Анан келип мындай эле намаз окуп алып тоба кылдым деп, урматтуу, тилдин учу менен тоба жарабайт. Ал тоба эмес. Ал жөн эле өзүн өзү алдоо. Мына тоба деген чынын тоба, мына шарты ушундай. Биринчи күнөө экенин билүү, сезүү. Ошону моюнга алуу. Экинчиси катуу кейүү. Ошо кылган ишине катуу кейүү. Кантип ушуну кылдым? Кантип мен ушундай итти кылдым? Кандай кайсы эмем менен бетим менен ушуну жазадым экен деп ушундай катуу кейүү. Эне ыйлаган деңгээлде кейүү, катуу. Анан үчүнчүсү экинчи ошо ишти кылуу. Ошону тоба дейт. Анан мындай жөн эле эки рекат менен эле тоба кылдым деп анан спокойно жүрө берген, ал тоба эмес. Allah razı olsun. Assalamu alaikum ажыке, аман болуңуз. Семиз толук аялдарга орозо кармаса болобу дейт. Эң сонун болот да. Семизине да, толугуна да, арыгына баарыбызга. Мүмкүн ошо арыгы семирип кетет орозодо. Семиз артап кетет. Урматтуугандар, мына врачтар айтканда, орозодон көрсө жүздөгөн оорулар аягат экен. Ошо жанагы бүт жанагы много ашказанда, ич агарында, башка жерлерде чоң жанагы шлактар, да бир нерселер, замыкание, бир нерсе, язва, бүт ошонун бүт баарына пайда дейт да. Ошон үчүн урматтуугандар, туткула орозону. Баарыңарга пайда болот. Тарайх намазды качан, анан канча рекет окулат? Рахмат, айтып коюңузчу. Тарайх намаз бул урматтуугандар, мына куптандан кийин окула турган намаз, түндө окула турган намаз. Буну жамаат менен, эркектер жамаат менен окушу керек. Анан таравих өзү 20 рекет, 2 рекеттен бөлүп окуза болот, 4 рекеттен бөлүп окуза болот. Буну урматтуугандар, биз ушу чынында бул аябай ушундай бир сонун намаз, бул ушундай рахаттуу намаз. Аябай мына азыр Кудайга мен 1000 мәртө шүгүр, биз Кыргызстандын мусулмандары, өзгөчө жаштар ушундай сонун кабыл кылып, ушундай катышып атат да, эмеге, таравихке. Көзүң сүйүнөт да, мечиттин ичи жалаң жаштар толтура. Баары ушундай момун, ушундай сонун болуп таравих окуп атат, бири да жалкоолонбой, ушундай жакшы окуп атат. Мына урматтуугандар, ушундай сонун намаз, рахаттуу, мындай рахаттап келе турган, аябай жүрөгүңдү эзе турган ушундай намаздын баары ушундай болуш керек. Ушундай рахаттап келе турган. Allah razı olsun. Мына азыр мечиттердин баарында карыларды чакырып алып, анан ошо менен бүт Куранды катын кылдырып атат. Ошого катышып атат. Бүт жерде хатымдар болот. Мына ошондой эме болуш керек. Анан аял кишилер үйдө окуп, 2 рекаттен өзү негизи 20 рекет, биздин имам мазгабында 20 рекет. Анан ошо 20 рекет чында мындай оор көрүнгөнмө жеп жаңы эле. Соочоңга. Анан буну жанагындай 4-нчү скорость менен окуп алгыла, урматтуугандар. 5-нчи скорость менен тым эле зыңылдатып, жакшынакай кылып, мындай Кырат менен, кырат менен жакшынакай берилип окугула да. Анан ушул боюнча да айтты муфтияттан, ушул азыр бардык Кыргызстанда мечиттер, кайсыл жерине барбаңыз, нарын, талас, ош болбосун, бир парадан. Ошону баягы үзүлбөйт экен да, каяка барсаңыз улап кете берет экенсиз. Анан 3-4 парадан, 10 парадан окугандар үйүндө, башка өзүнүн шартына карап окуса болот деп дагы маалымат беришти. Ассаламу алейкум устаз, кармаган орозобузду Аллахым кабыл кылсын. Суроо, календарга карап ооз ачылабы же шамга азан айтылганда ачылабы деген суроо. Бул экөө тең туура, урматтуугандар. Экөө тең туура. Тиги азан менен экөөнүкү бир эле келет. Мына календарлар чыкты. Азыр интернет деген бар. Интернетте эле бүт убакыты бар, урматтуугандар. Эң негизи убактысында. Убагы келгенде ачуу,
уга келгенде жабуу. Мына ошолда анын азан менен кыласыңарбы, интернет менен кыласыңарбы, айырма деле жок. Баары туура да азыр. Биякта суроо берип атат, устаз, менин жолдошум динден кабары бар, бирок сойку кызды сүйүп калган, ал менен зына кылып жүрөт деген. TikTok'та Урматтуулар, мына Алла Таала ошо жигитке эме берсин, тобук берсин. Бул чында зина деген эң чоң күнөөлөрдүн бири. Өзгөчө Рамазандагы зина андан да бетер жаман, урматтуулар. Алла Таала ошо көп дуа кылыш керек да, көп дуа кылыш керек. Көп насихат айтыш керек, башкаларга айтыртыш керек. Бул зина деген аябай чоң бир балекет. Тем более жана сойку кыз менен жүргөнү андан да жаман бир балекет. Аябай бир чоң эң жаман бир нерсе дегенде бунучу. Бул чоң бир жаман нерсе, будан качкыла дегенде жакындабагыла дейт. Куранда жакындабагыла. Бул фахша дейт. Фахша деген аябай жаман ыплас. Шундай бир Аллага эң бир жакпаган жаман бир чоң кылмыш да, кылмыш. Жакындабаш керек. Ошого дават кылгыла, туугандар келип тыйсын, башка кыздын иши ушундай урматтуулар. Мени бирөө алдап кетти деген ушул суроо экен. Жана башка жана ушундай эле урматтуу бир туугандар, бүгүн биз ушул орозо жөнүндө сөз кылып атабыз. Убактыбыз да соңуна келип калыптыр. Ооз ачарга аз убакыт калды. Ошондой болсо да устаз эми бүгүнкү темабыз жыйынтыктайт окшойбуз. Мен урматтуулар, мына бул орозо айттым, бул шанс. Бул деле бир замат деле өтүп кетет. Көз ачып жумуш жок болуп кетет. Ошону кармап калайлы. Биз билбейбиз. Эмги жылы орозо жетебизби, жетпейбизби? Эч ким билбейт, урматтуулар. Мына көрдүңөр, чоң ар жерде согуштар болот, балелер болот, жер тирөөлөрдөн өлүп атат адамдар, оорулардан өлүп атат, согуштардан өлүп атат. Көрүп атсыңар, көп. Мына андай 100 миң, 500 миң, миллион киши болуп атат өлгөндөр. Күтүүсүздөн, мына бир убакта эле карасаң согуш баштап баары кырылып калат. Качып кетип атат, башка болот. Анан кийин мүмкүнчүлүк болобу, болбойбу билбейбиз. Урматтуулар, мына бүгүн колубузда Кудай буйрса мына жакшынакай, тынччылык, токчулукта келди. Анан тутайлы, ушул айды үлгүрөйлү, ушул айды кой бербейли, жана гофлят деген нерсе колуңда туруп кой бере дегенде гофлят дейт. Андан кийин келип калбайлы да. Мына ким билет, мындан кийин мүмкүн шанс болобу, болбойбу? Баарыбыз шорузу айды тутайлы, жакшылап ибадат кылайлы, кемчиликтерди жойлу, кимибиз мүмкүн болушунча мына Куранды окуганды билбегениңер окугула, урматтуулар. Жана мечиттин эменин намаздын бир парзы бул кырат, туура окуу. Кооз эмес, туура окуу. Урматтуулар, ошо кырат дейт, туура окуулу. Сөзсүз ал парзы жок, намаз жарабай калат. Ошон үчүн мына жаштар баарыңар, мына карта кишини Алла Таала өзү бир нерсе кылып үлгөтүн ыйлат, а бирок жаш кезде жүргөн жаш адамдар сөзсүз түрдө мына эч боюнча бир нече сүрөнү жакшынакай кырат менен окуганды билиш керек. Үйрөнөйлү, окуйлу, сабактарды катышайлы, кемчилигибизди жойлу, каза намаздарыбызды, каза орозолорубузду баарын, эми каза орозо тута албайсыңар, каза намаздардын баарын жоккулайлы, садаканы көп берели. Урматтуулар, садака деген өтө чоң нерсе. Садака ушунча көп фазилети бар. Садаканы көп берели. Мына бул айдагы садакалар 100 эзелеп, мына биз жакында эле кече күнү ар жерден эме тараптык, урматтуулар, бир айга жете турган продукттарды. Мүмкүн болсо колуңардан келсе, бир айга жете турган бир жанагындай муктаж үй бүлөлөргө бир айга жете турган тамак аш алып берип койсоңор, бир ай бою ушу силерге дуа кылат. Дуа болсо аябай пайдалуу. Анан ошого колуңарды ачкыла. Витриңерди, урматтуулар, витриңерди эртерээк бергиле, витр садаканы. Мына уже белгилүү болду. Бергиле, мечит аркылуу бересиңерби, өзүңөр алып барып бересиңерби, иши берип койгула, мына эрте эле берип койгула. Ушу адамдар муктаж азыр. Алардан устаз бир жакшы дуа кылбайсызбы? Орозодо ооз ачардын астында дуа кылып. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва ла ясринал инсану илля фи хуср илля лазина аману ва амилус солихати ва тавассау бил хакки ва тавассау бис сабр. Субхан раббика раббил иззати амма ясифун. Ва саламун алал мурсалин. Алхамду раббил аламин. Алла Таала биздин туткан орозолорубузду кабыл кылсын. Алла Таала ушул орозо айында
жасаган барлык жакшылыктар кабыл кылсын, биздин тарабихтерибизди, дуаларыбызды, садакаларыбызды, кылган жакшы амалдарыбызды кабыл кылсын. Алла Таала ушу Рамазан айы менен бизди таква кылсын, бизди солихтерден кылсын, бизди тоба кылуучулардан, Куранды сүйүүчүлөрдөн, садака берүүчүлөрдөн, зикир кылуучулардан, жакшы мусулмандардан, өзүн жакшы көргөн бенделеринен, бизди бейишине татыктуу адамдардан кылсын. Алла Таала биздин ушу орозобузду аягына чейин жакшынакай тутканга өзү жардам берсин, насип кылсын. Саллаллаху алейхи сейидина Мухаммад. Орозо кармагандар үчүн эки чоң сүйүнүч бар дейт. Кудай Таала ошол сүйүнүчтү баардыгыңыздарга насип кылсын. Орозоңуздар кабыл болсун. Кийинки ободон амандашканча Аллахтын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.